Жалпы көрішуге салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Газеттеги маек үстүнөн тартылганга даяр турабыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүп, бүгүн биз психология темасына бир аз багытыбыз ошол жакка кетип баратат. Кызыктуу тема негизи. Сүңгүп кете бересиң, түүнү жетпейсиң. Түүнү жеткендер бар болуш керек. Мен аларды кездештире элек азырынча. Бүгүнкү коногубуз Барсина Кадырбековна бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы жека? Саламатчылык. Ден соңуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Аман эсенсизби? Сонун. Камерадан коркосузбу? Сүрдөйсүзбү? Камера бар экен, унутуп калсам да коркпой калам, а так, конечно. Маек башталды дегенде эле мо татып калдыңызбы жека? Ошондой го. Мен сиз менен таанышканымда кубанычтамын. Экөөбүз бир айлан экенбиз жека. Кече күнү чалганыңызда анан деп мен дароо досума чалып ушундай эжең бар десем, ой эжем бар деп анан баягы биз кичинекей кезибизде кеткендикесизди көрсө. Ошол Акмандан болот экен. Жалпы көрүүчүлөргө баягы маалымат катарында айтып кетели. Мен да Акмандан, эжекем да Акмандан экен. Мен апам окуткан экен. Кандай окуп болду экен, кандай кыз тарбия болду экен деп деген кызыгуу да байында пайда болду. Сонун жека. Жалпы көрүүчүлөргө бир пайдалуу маек кылалы. Буйруса. Психология эмне үчүн психология жека? Эмнеге башка тема эмес, эмнеге психологияга келдиңиз? Эмнеге кызыктырды сизди? Негизи бардык нерсеге эле кызыгам, анан психологияга токтолуп калдым да. Эмне кармады сизди? Бул биринчиден любой адам эмне үчүн кызыгып баштайт, анткени өзүнүн башына ошол нерсе түшөт. Башыңа иш түшөт. Анан бул эми психология большинство мындай да, проблеманы чече турган нерсе да. Анан проблема түштү. Анан кийин эме кызыгып баштадым. Анан кызыгып баштап өзүмдүн проблемамды чечип алгандан кийин дальше кандай болот экен деп сен айтмакчы. Кирип кете бердим нарагына. Чындап эле сен айтмакчы түгөнбөйт психология. Анткени бул сенин ичиң жөнүндөгү нерсе да. А сенин ичиң түгөнбөй турган нерсе. Чексиз. Ошентип кызыгып калдым. Сен айтмакчы, пока жетелек биз кайда жеткенибизди өзү деле билбейбиз. Орто жарымдап калдыкпы деген да бир эмне көйгөй жека? Мисалы мен билим келип атат да. Мисалы көрүүчүлөр бар да, мүмкүн ошол көйгөйдү түшүнбөй жүргөн, мүмкүн ошол көйгөйдүн сиздикине окшогон мисалы көйгөй дагы мисалы психологияга баш багып көрөлөк да. Мындай Акманда жүргөн кыз болгонумда менде мындай понятие болот эле да. Жалаң бешке окусаң, апаларыбыз ошентип тарбиялайт эле аталарыбыз. Анан университетте кызыл диплом менен бүтсөң, анан жакшы бир жигитке турмушка чыксаң эле, болуп бактылуу болуп жашап каласың дешет эле. Ошол эле понятие менен мен жашадым. Сатилча менен бүттүм, эжеке билет. Анан университетте да жакшы бүттүм. Анан эле турмушка чыктым. Турмушка чыккандан кийин анан мен жигитим мени ордума коюп койду да, мындайча айтканда. Оказывается, мектептегидей турмуштан беш ала албай калдым. Анан проблема ошол жерде башталды. Значит, менин мурдагы түшүнүктөрүм бузулду дагы. Турмушта, значит, башка жаңы түшүнүк турбайбы, значит, турмушту башынан окуш керек турбайбы деп туруп, анан ошондон баштап мен психологияны окуп баштадым. Менин жаш кезимдеги реальность турмушка чыкканда андай болбой калды. Ожидание реальность. Мен ожиданиям андай болбой калды. Мен баары кол чаап, сен мыкты окуучусуң деп туруп доскага чыгарып, медальдарды тагып турат болчу да. Турмушка келгенде мен тескерисинче мен иштей элек нерселерим ачыла баштады. Например, мен жакшы окуган менен үйдүн тиричилигин жакшы кыла албаймын. Математикадан укмуш болгонум менен мен тамак аш кыла албаймын. Турмушта келгенде сен жолдошуңа эмне керек? Мен эриме эмне керек? Ага порядочный үй, таттуу тамак, анан ага кылган мамиле керек да турабы? Мен андайлар үчүн беш алган эмесмин да мектепте. Ошентип анан кийин проблема ошол жактан башталды. Ал жактан, оказывается, мен эки чикен. Анан кыл келишпөөчүлүктөрдүн баары ошол көз караштардын кыл келишпегенден. Түйүндүктүн көз карашы башкача, түштүктүкү башкача дегенден чыгып атат. Анын тамырын копать этип, казып келе бере турган болсоң, на самом деле адам өзүн түшүнө элек болуп чыгат да. Өзүн конкретно түшүнө элек. Ошон үчүн анан кийин баягы талаш тартыш боло берет. Түндүктүн көз карашы, анан түштүктүн көз карашы деген. Анан өзүң түшүнүп калгандан кийин андай понятие жок болуп калат. Даже түндүк түштүк эмес сен. Даже улуттарга бөлүнбөй каласың, диндерге деле бөлүнбөй каласың, даже полго бөлүнбөй каласың. Өзүң түшүнүп калгандан кийин сен жөн гана адам катары мамиле кылып каласың бири-бириңе. Сен сага жакпай атабы, болду, сенин жакпаганың мен сыйлашым керек.
Бул нерсе сага жагып атабы, мен эгер колуман келсе сага жардам беришим керек. Болду. Ошондой эле понятияга келип каласың да. Ошондуктан психологияда биринчи адам эми максаты өзүн түшүнүш керек. Мен эми 12 жылдан бери практика кылып атып, акыры ушул нерседен жыйынтык чыгардым. Биринчи адам өзүн түшүнүш керек. Болду, өзүң түшүнсөң эле калган нерселерде бытовойдо деле проблема жок, турмушта деле жок, акчада деле жок, карьерада деле жок. Проблеманын өзү жок да, негизи. Жокпу? Жок өзү проблема. Вообще проблема деген понятие жок. Кантип түшүнүш керек адам өзүн? Кандай аракеттерге барыш керек? Ошол нерсени мен жеткирейин деп чыгып атам да сиздергечи, например, интервьюлардачы. Мен эми бул истинная психологияны 3 жылдан ашып калды изилдегенде. Ага чейин мен академический психология менен эле өзүм деле жашап, колуман келишинче проблемаларымды чечип келдим. Бирок негедир эле бир нерсе жетишпегендей боло берди. Акыры анан истина деген эми аты өзү айтып турат да, психологиядан деле чындыкты издей баштайсың. Анан чындыкты издегениңде ар кайсы жактан издейсиң. Бир эле психологияга такап албайсың. Ал жакта деген философия бар, ал жакта деген дин бар, ал жакта деген эзотерика деген бар, мифология, бүт баары бар да. Анан ошентип отуруп, анан өзүм эң жөнөкөй жыйынтыкка келдим. Адам биринчи эле өзүн түшүнүш керек болду. Өзүнүн ким экенин түшүнүш керек болду. Эң кыска вариант. Кыйын болуш аны түшүнүш. Эми таң каласың да, кээ бирлерге ошол түшүнүк менен төрөлүшөт кээ бирлер. Кээ бирлери эртерээк түшүнөт ошол нерсени. Кээ бирлер мага окшоп 40-ка келгенде түшүнөт. Бул деген эме Кудайдын керемети десек болот да ушуну. Эмне өзгөчөлүк пайда болот эгер адам өзүн түшүнгөндө? Так, өзүң билиш үчүн мен киммин деген суроо бересиң, кайра эле. Суроодон башталат, бар жогу. На самом деле мен киммин, анан бул жашоого эмне үчүн келдим дейсиң. Мен мисалы үчүн бизнес мышлениясы боюнча окуп жүрүп психологияда, анан ошол боюнча практика кылдым. Практика кылып, анан ошолор коучтар айткандай, бизнес тренерлер айткандай кылып атканымда, негедир дагы бир нерсе болбой атты да мендечи. Ошолордун айтканындай эле кылам, дагы деле болбой атат. Анан кийин кандайдыр бир чоң күч бардай сезилди мага. Мен билесиң да неме чоң атам аж экенин билесиң. Жаш кезимен неме кандай десем, ошол алардын тарбиясы менен чоңойдум. Анан кийин бирок ал жерде ошол күч, ошол Кудайда экендигин чөткаясына түшүндүрүп бере алышканбы же мен аны түшүнгөн эмесминби билбейм. Же өздөрү деле билишкен билген эмеспи. Кийин анан мен бизнес мышлениясы акчага дегенде аябай башкача мамиле жасайсың го. Анан финансы жакка келгенде анан мен дополнительно бир кандайдыр бир күч бар. Неге ошол нерсени кылып атканда болбойт дагы, анан баарын таштап койсоң болуп калат да. Ушул жерден анан менде мындай интерес пайда боло баштады да, анан кийин жогортон кандайдыр бир күч, ишенимдердин күчү бизди баары бир направить этет. Значит, менин жашоом, тагдырым менин өзүмдө эмес. Кандайдыр бир күч мени башкарат деген нерсе ойлондура баштады мени. Все-таки анан диндерди окуп баштадым. Диндердиби же динделеби? Диндердиби? Эми диндер ар түрлүү да. Дин өзү бир понятие. Мораль менен анан этиканы үйрөтөт да, же болбосо этикетти үйрөтөт. Анан ойлойсуң да, американецтер эмнеге өнүгүп атат? Алардын дини орустар дагы ушундай бактылуу өздөрүнчө эле. Бала чакам дебейт, тиричилик дебейт, өздөрү үчүн жашайт. Неге алардын дининде может быть? Анан кийин мусулмандар да кандай деп издегенде, баары ошондо диндер болуп калам, изилдейсиң да. Анан динге чейинкилерди изилдей баштайсың. Динге чейин нелер болгон, аларды изилдей баштайсың. Ошентип отуруп анан все-таки баары бир мен эч ким эмес экен деген тыянакка келесиң да. Мен ким экендигин тааныганыңда дейт. Сократ айтып атат да. Мен дүйнөнүн, ушул ааламдын бүт баарын түшүнүп билгенимде, мен эч нерсени билбегенимди түшүндүм дейт. Чындап мен эч нерсени азыр экөөбүз билбейбиз да, бир сааттан кийин эмне болушун билбейбиз. Ал кимге маалым? Үстү жакка маалым да туурабы, жаратканга маалым. Ошол именно ошол нерсе күчтү анан сезүү пайда болду да менде.
именно баягы молдолор же тиги поптор айткандай эмес, өзүмчө эле сезүү пайда болду ошонучу, ошол көчтү. Все-таки анда мен бир күчтүн алдында экенмин. Мен өз эрким менен боло албайт экенмин. Значит, эгер ошондой боло турган болсо, анда мен бүт баарын эле ошого тапшырып коеюн дагы. Баардык бизнесимди деле тапшырайын, жолдошумду деле тапшырайын, проблемамды деле тапшырайын. Мен андан көрө колуман эмне келсе ошону менен эле заниматься этейин деп анан ошондон баштап анан Кудайга тапшыруу техникасы деп чыктым. 3 жылдан бери ошону окутам. Анан конечно, адам өзүнүн уровенине жараша ошол нерсени колдонот. А истина, оказывается, ошол жерде жатат экен. Мен киммин, оказывается, мен эч ким эмесмин. Сократ айтмакчы. Эч нерсени билбегенден сен эч ким эмессиң да. Истинная психология, оказывается, ушуну окутат экен. Ушуну мен конкретно түшүндүм. Түшүнгөндөн эч ким эмес экенин билгенден кийин уже эмне кыласың, сен эч нерсени чечпей каласың. Эч нерсеге башың оорутпай каласың. Анткени чечүүчүң бар сенин. Бардыгын билүүчүң бар. Эмне кыласың? Спокойно алып эле сезимдериңдин баарын билдирип туруп, анан кийин өзүнө тапшырасың. Истинная психология дегенде бул дүйнө өзү, мен рилстеринде деле айтатам, сезимдер менен тамактанат. Получается, биздин аалам, Кудай деле сезимдерибиз менен, биздин сезимдерибиз менен тамактанат, же болбосо бизди сезимдерибиз аркылуу түшүнөт. Тилибиз менен, же болбосо башка бир диалогтор менен же акчаларыбыз менен эмес да, бизди сезимдерибиз менен түшүнөт. Демек, бул аалам сезимдердин аламы. Кандай сезимдерди биз азыр сезип аткан болсок, анан ошол сезимдер бизге көбөйүп келе берет. Истинная психология ошол сезимдериңди четко, ясно башкарганды, билгенди үйрөтөт. Сиз канча убакыт окудуңуз ушуну, истинная психологияны? Эми издегениме көп эле болду, бирок түшүнүп конкретно, четко, ясно колдонуп баштаганыма 1-2 жыл болуп калды. Билиниби жардамы, пайдасы? Азыр эми мен кандай десем, мен мисалы үчүн эч нерсени ойлонбойм. Ой жок. Эч нерсени чечпейм. Ой жок, кантип? Кандай адамда ой жок болот да, мен түшүнбөйм эжеке ушул нерсени. Биз экөөбүз сүйлөштүк да кече күнү. Кече күнү сүйлөшүп атканда эле мен жөн эле чалып көрдүм сага. Чалып эле көрдүм, кандай ушундай боло турган. Эми акылыңа келет да, сезимиңе келет. Сезимиңе үстү жактан келет. Үстү жактан сага сезим жиберет. Аны сен неме баамдайсың, мындайча айтканда. Баамдагандан кийин аны ошол нерсени кыласың. Кылгандан кийин нар жагы эмне болот деп ойлонбойсуң. Анткени сезимди жиберген зат өзүнүн арагын кандай болушун чечет. Ошондо мен саат 12-де эмне болду? Сенин СМСиңди окудум, съемка болбойт деген. Мен ойлонгон жокмун, мындай ал жерде кыжалат болгон жокмун. Значит, тияктын буйругу ушундай. Деп мен реакция деле кылган жокмун, бирок сен айтпадыңбы? Эже, сиздин реакция болбой койду го депчи. Анан мен кайра айттым, неме вообще-то келсе болобу, 2 успеть кыласыңар, убакыт бар го десем, сен ооба дедиң. Туурабы? Ошентип болбой турган нерсе бат эле болуп калды. Ал жерден по идее сен акылың менен иштетсең, же оюң менен ойлоно турган болсоң, ал жерде паника болмоксуң да сен. Кандайча болбой калды, биз кече договор кылбадык беле, аны муну деп туруп. Туурабы? Мен СМСти окугандан кийин. Макияж, сен келбей эле кой, укладкаңдын деле кереги жок мага деп тургандан кийин мен паника кылмакмын да, Алина, сен эмне кылып отурасың депчи. На самом деле мен Алинага берген эмесмин сенин телефонуңа. Тияк башкарат баарыбызды. Сезимди бергенден кийин, значит, бир нерсени договор кылгандан кийин ал жакта эмне болгондугун бүт баарын өзү жетектейт. Просто ага кой берип эле, ага салып берип эле сен байкап эле жүрө бересиң. Азыр аябай шашып калышты го, же бүт бар элечи. Ошо проблема ошондо болот да. Бүт бат эле болуп кетсе, бүт бар нерсе, бат эле байып кетсе, бат эле бактылуу болуп кетсе, анан бат эле мына жыргап кетсе, ушул нерсени шашып эле жашап атабыз го. Шашпай жашайсызбы же ошондо? Ойлонбой жашайсыз, шашпай жашайсыз. Же кандай болуп калат сиздики? Ой бар, анан ой жүгүртүү бар. Ойлор келе берет, бирок өзүңүн ой жүгүртүү болгондо сенин акылың кошулуп кетет да. Мен ой жүгүртпөйм. Ойлор келет. Анан ойлор келгенде
баягы биздин күчтүү психологубуз бар да, Маслоу деген. Мен аябай таң берем да ошол кишигечи. Бизде мындай душа, анан эго деп бөлөт да. Ойлор келгенде сезимдер аркылуу келет. Ойлор келгенден кийин сезим пайда болот. Анан сезим пайда болгондон кийин мен неме бул душадан келип атабы же эгодон келип атабы деп ошол нерсени гана контроль кылам да. Айырмасын кантип билсе болот? Айырмасын суроо берүү аркылуу. Муну бир казактардын бир устазы аябай сонун жеткириптир, мага жаап калды. Суроо бересиң, бул эмне үчүн мага келип атат, бул сезим? Мисалы үчүн, ушул тартуу же ушул жумушту психологияны кылуу сезими эмне үчүн мага келди? Анан ким үчүн? Ким үчүн дегенде, эгер өзүм үчүн боло турган болсо, өзүм кызыкчылыктарым үчүн боло турган болсо, же болбосо бир дене кумарларым үчүн боло турган болсо, же бир корыстный целдерим үчүн боло турган болсо, анда ал жерде кыйынчылык башталат. Ал деле боло берет, бирок кыйынчылык менен болот. А эгер өзүнүн ээси үчүн, значит, Кудайдын буйругу ушундай деп туруп, ал үчүн кабыл боло турган болсоң, анда ал гладко кетет, кыйынчылыксыз кетет. Сезимдерди суроо берүү аркылуу билебиз. Эгоданбы же душаданбы деп. Кудайданбы же өзүңдүн карастын целиңен. Бирок көп учурда суроо бербейбиз го дейт. Биз бирибизге ошол өзүн таануу. Өзүбүзгө. Өзүн таануу. Өзү таануу дегенде ким? Өзүңдүн бир кандайдыр бир ичиңде күч бар экенин билесиң дагы. Анан кийин сен сыртты эмес, истинная психология, негизи өзү психология ичти окутат. Анан кийин ичиңде карасаң эч ким жок тура. Ичиңде карасаң, вроде эч ким жоктой да, эч нерсе жоктой. Ошон үчүн анан мен эч ким эмесмин деп аласың өзүңө. Мен эч ким эмесмин. Ичиңде кандайдыр бир рух бар, аны сезесиң. Ал рух ким? Ал жараткандан сен жетектеп аткан руху. Значит, мен эч ким эмесмин, мени жетектеп аткан рух деп туруп эле кабыл алып аласың. Жараткан мени жетектеп атат. Эгер анын мындай бир эле мүнөткө дем бербей кое турган болсо, ковидте элдин баары эле дем жетпей калып өлдү да тура. Ошол бир эле мүнөт мага дем бербей кое турган болсо, аба бербей кое турган болсо, анын эрки менен да, мен жашабай калам тура. Ал, значит, мага поток аба берип атат, значит, мен жашап атам. Значит, ичимдеги албы, мен эч ким эмесмин, только ал. Анын жетегиндеги нерсе экендигин түшүнөсүң. Болду, анан түшүнгөндөн кийин баарына ошо менен получается сен рух менен сүйлөшөсүң. Рух менен сүйлөшкөндө суроо берүү аркылуу сүйлөшөсүң. Сырттагы нерселердин баары иллюзия экенин түшүнөсүң. Сырттагы нерселердин баары сенин ичиң эле көргөзүп аткан күзгү экендигин түшүнөсүң. Мага кадыр сыртында бала боюнча сурадыңыз го, канча балаң бар депчи. Жакшы элеби? Канча чыгып калды деп, 5те, 3тө, 2 балам бар деп айттым го. Анан кандай болуп атат депчи. Бала тарбиялоо деп. Жакшы дедим го жека. Анан мен өзүмкүн айтып кетсем, анан мындай жоопсуз эле калды. Мүмкүн ушул жерде көбүрөөк айтып бересиз да, көбүрөөк жооп бересиз да. Бала тарбиялоо боюнчачы. 5 жаштагы баланы тарбиялоо. Биринчи баланы өзүңдү тарбияла деп айтасыз, азыр айтасыз. Муну мен уккам. Мен өзүм ким экендигимди түшүндүм. Эч ким эмесмин да. Эч ким эмес болсоң, сенин ичиңдеги рух жетектеп аткан болсо сени, анда ал деле ошондой эле да, туурабы? Анын ичинде жетектөөчү руху бар да. Туурабы? Же сен бала ооруп кала турган болсо, айыктыруучу сенби? Же врач деп ойлойсуңбу? Себепкер алар жөнүндө. Алар себепкер, бирок айыктыруучу бир күч бар да, туурабы? Значит, анын ичинде өзүнүн руху бар да. Получается, мен эч ким эмесмин. Дагы. Значит, бала деле мага тиешелүү эмес. Ал кайрылы жака. Ким жаратса ошонуку, туурабы? Ал аманат катары мага берилди. Эгер мен аны менчиктеп ала турган болсом, анда кыянат болуп калабы? Биринчи, бала ким? Кайра эле ошол суроону беребиз. Бала кимдики? Эгер бала меники эмес, мага берилген аманат дей турган болсо, анда аманатка жаса кандай мамиле кылып баштайбыз? Аманатка кандай мамиле кыласың? Аны биринчи ыраазы болосуң ага. Аны сүйөсүң, анан аны этият кыласың. Анан эмне өзүңүн бөлүшкөн, сүйүү деген эмне? Сүйүү бөлүшүү да.
өзүңүн бөлүшкүң келген нерселериң менен эле бөлүшөсүң аны менен. Ал жерде эч кандай тарбия же аны муну деген проблема болбойт. Сен жөн гана бөлүшөсүң аны менен, бала менен. Сизде канча бала бар эже? 3 бала бар. Ошентесизби сиз? Мен 2 баламды осознавать эткен эмесмин. Мен ата-энем кандай кылып тарбияласа, ошол боюнча эле тарбиялап койгом. Көргөнүңүз эле. Көргөнүм эле. Андан кийин мен бул нерселерди осознавать эттим. Азыркы балам 5 жашар балам. Оказывается, балдардын баары бизге экзамен катары же үйрөтүүчү катары келет. Сен эч ким эмес болгондон кийин сен уже баардык жерден окуп баштайсың да, окуучу болуп баштайсың. Эч ким эмессиң да сен. Сен просто окуучу болуп баштайсың. Же болбосо аткаруучу болуп баштайсың. Анан мен азыркы баламан үйрөнөм. Только андан бир нерселерди тарбия алам. Ал азыркы балам мени тарбиялап атат. Эгер бала тарбия берүү үчүн келген болсо, мен недостатоктарымды жабыш үчүн, жетпей калган нерселерими же болбосо жаңы нерсени үйрөтүш үчүн келген болсо, значит чоң балдарыман деле мен азыр тарбиялай баштадым действительно. Мен алардан канчалык бир нерсени үйрөнгөн сайын аларга мен кызыктуу боло баштайм. Айырмачылыгы барбы эжеке? Кандай айырмачылык? Мисалы, эки балаңызды деген апаңыздан алган тарбияны ошо көргөн билгениңиз менен тарбияладыңызбы? Тарбияладым. Экинчи, үчүнчүсүн болсо сиз башкача тарбиялап атасыз. Экөөнүн айырмачылыгы барбы? Экөөнүн айырмачылыгын эми мен азыр азыр понятиям өзгөргөн үчүн мен көрө албай калдым да азыр. Анткени алар меники эмес. Во-первых, уже биринчиси 19-га, андан кийинкиси 17-ге чыкты. Алар уже чоң личность болуп калышты. Алар менен чоң адамдардай эле сүйлөшөбүз. Конечно, эми байкалат. Байкалганда эмне? Значит, ошол суждено да. Ошол балага ошол нерсе суждено. Тияктан үстүдөн ошол нерсе ошол керек болгон да. Например, мен экинчи баламды 10 айлыгында таштап мамама, апама бизнеске кеткем. Анда деген детский травма пайда болду. Значит, үстү жактан ошол травма, ошол нерсеге керек болчу ошол балага. Ошол убакта. Анткени анын келечектеги жолун, тагдырын Кудай мага караганда жакшыраак билет да. Аны мен мындай десем, эми кандай азыр эми только кабыл алам да, отрицание жок. Кандай болсо ошол боюнча. 5 жашар балам өзгөчө, действительно мындай. Акылы дагы башкача, өзүн алып жүрүшү дагы башкача. Сен айткандай каприздери толтура. Бирок андан сен үйрөнөм дей турган болсоң, ошол нерселердин баарын илим катары алып бересиң да. Сен мындай капризнысың деп жан баштан ары чапкан болбойт. Мен эч ким эмесмин. Значит, мен эч кимди тергей албайм. Бирөөнү жакшы жаман же капризный эмес дей албайм. И тем более ал аманат. Анын өзүнүн ээси бар. Аны мага караганда ээси жакшыраак билет. Бала тарбиялоо боюнча үйрөткөндөрдү көрүп мен таң кала берем эжеке. Мен кадыр сыртында деле сизге айтпадымбы? Чын эле мен аябай таң калам да. Баланы мынтип тарбиялаш керек. 3 жашка чейин мындай кылыш керек экен дагы, 5 жашка чейин тигиндей кылып тарбиялаш керек экен. Андан кийин кеч болуп калат экен деп туруп айтып берет. Анан мен чын эле ошонун баласын көргүм келет да, өзүнүн баласын көргүм келет. Мен чын эле ошонун бала тарбиялап аткан өзүнүн баласы менен сүйлөшүп отургум келет. Кандай кылып тарбиялайт болду экен деп буга чейинки психологдор менен маектешкенде мен антип тарбиялагым келген эмес да, ошолордун айтканы боюнчачы. Сиздин жашооңуз башка, менин жашоом башка, ар бирибизге ар кандай да шартыбыз ар кандай. Анан бир эле линияга алып келе берет го, жеке ал линияга түшүш үчүн аябай эле оор да. Сен туура бамдагансың да, Эмир, кара. Сен дагы ичиңде истина бар. Ар бирибиздин ичибизде чындык бар да. Ошол чындык чырылдай берет да. Сеники дагы туура. Аныкы дагы өзүнүн көз карашы боюнча, өзүнүн деңгээли боюнча туура. Ал азыр ошол уровеньде. Сен наоборот аларды туура түшүнүшүң керек. Алар менден бийикпи? Жок, алардын уровени ошол жерде. А сен ичиңде истинаны сезип калдың? Бирдемени чырылдап атат бул жакта бир чындык, какой-то бир тияктан келип атат да. Сезим келет да ал жактан. А сен ошону тапкың келип атат да. Алар азыр ошол уровеньде. Истинная психологиянын дагы бир сонун формуласы бул биздин айланабыздагы же болбосо бизди раздражение кылып аткан нерселердин баары бул биздин күзгүбүз. Эмне үчүн сен аларга раздражение болуп атасың? Значит, проблема сенин ичиңде болуп атат кайра. Өзүмдө. Өзүңдө болуп атат. Ошол раздраженияны ошол психологдор сага көргөзөт. Алар сага жардамдашып атат. Ошону жардам деп билиш керекпи? Өзүңдү таанууга жардамдашат.
качан сен эч ким экениңди түшүнбөйүнчө сени ар нерсе ар ким раздражение кыла берет, ар ким менен талаша бересиң. Сен качан өзүңдү түшүнгөндөн кийин, эч ким эмес экениңди билгенден кийин, мусулманчылыкта сонун айтат го, сен кимсиң дегенде эмне дейт? Мен кулмун деп айтышат, туурабы? Кулдун акысы барбы бир нерсени талашканга? Кулдун бир нерсеси барбы? Кулдун түгү барбы вообще-то? Жок. Значит, падыша ким? Жак. Падыша Кудай. Эгер биз өзүбүздү Кудайдын кулу катары принимать эте турган болсок, анда ушунчалык эркиндик болуп калат да. Биз үчүн баарын чечип койгон тиги. Аны деле чечиш анын иши. Ал эмне үчүн менин жашоомо келип атат? Значит, менин ичимде ошондой бир проблема болуп атат. Ошону чечип бергени келди. Сиздин Instagram баракчаңыздан көрдүм го, 100 миңден ашуун окутуп турсуз. 100 миңден ашуун, бул аябай чоң да. Менин баамда ошондой болду, 100 миңден ашуун депчи. Эмне көйгөй боюнча көп каралат эже? Эмне биздин коомчулукта? Мен 100 миңден ашуун окуттум дегенде, ал жерде официально деген нерсе жок. Просто менин ар бир рилсим аркылуу, ар бир өтүп берген эфирлерим аркылуу 100 миң деген адамдар катышып окушат. Ал жерге эч нерсени окутпайм мен. Мен жөн эле өзүмдүн ойлорум менен бөлүшөм. Наоборот, алардан окуйм, үйрөнөм, эмне керек экенин изилдейм адамдарга. Алар мага көп нерсени, информацияны алып беришет. Коомдо көйгөйдү кантип табасыз? Кантип көрөсүз? Эмне үчүн ошол сайт берип аткан рилс, ошол маалымат коомчулукка керек экенин сиз каяктан билесиз, каяктан сезесиз? Коом менен күзгүм болуп атат. Эгер менин ичимде бир көйгөй болуп аткан болсо, значит, ал коомдо дагы бар деп ойлойм. Сиз буга чейинки берген маектериңизде жооп бергендериңиз, сүйлөгөндөрүңүз бир аз башкача экен да? Ооба. Бүгүн таптакыр башка мен кишинин менен отурган деп атам да? Ошондой. Эмнеге? Айтып атпадымбы неме? Психологияда дагы мындай кечке өнүгүп өсүп тура турган нерсе. Аны адам дагы өзү трансформация болуп өнүгүп өсүп тура турган нерсе. Анан мен ушул истинная психология боюнча биохакинг деген марафонду алып барып, анын ичинде өзүнүн техникалары бар. Анын ичинде өзүнүн дагы чилде кармай турган, же болбосо мындай медитация жасай турган, өзүңүн сен ким экендигиңди түшүнгөнгө келе турган техникалары бар да. Ошол техникаларды жасап отуруп, акыры про дегени бар, биохакинг про дегенде окончательно мен өзүм кабыл алып, ким экендигимди түшүнүп, абсолютно менде эркиндик, абсолютно менде жөнөкөйлүк, абсолютно менин жүрөгүмдө тынчтык болуп калды. Мен иначе боло албай калдым. Мен сизге айтканда айттыңыз го, ой бир ката психологдор аябай көбөйүп кеткен болчу жеке десем. Мен тааныгандар 3-4 эле дедиңиз го. Силерге көрүнбөйбү? Мындай көбөйүп кеткенин билинбейби силерге? Эми мен билем психолог ким экенин, ошон үчүн тааныйм да. Карга не деп коет, урууну алыстан тааныйт дейт. Ошондой. Мага байкалганда, анткени чалуулардан эле билгем да. Анан киресиң, анан окуйсуң, карайсың, бар турбайбы, мындай бар турбайбы, мындай бар турбайбы деп анан тааныштарың бар, мисалы, келинчегиңден сурайсың, тааныйсыңбы? Тааныйсың? Жок, мен тааныбайм, мен тигин тааныйм. Айымдардан негизи мындай карап көргөндө, алар деле саналуу эле психологду көрүшөт экен. Анан жанагыларды көрбөйт экен. Булар каяктан окудуң десең, кече эле баштадым, мында баштадым, тигинде баштадым. Булардын канчалык коомго жардамы жакшы тиет дагы, канчалык зыянчылыгы бар. Мисалы, сизден окуп калып туруп, мисалы, эртең дагы психология жасап окуп аткандардын. Аны айтып атпаймынбы? Мен чындап ал нерселерди чече албайм да, анан коомго жардам тийет же тийбейт деген. Болгон бир нерсе, ар кимдин өзүнүн уровенине жараша ситуация туура келет. Значит, ошо алардын деле неме, кандай десем, умтулуусу жакшы да. Ал жерден деле жакшылык көрүүгө болот. Адам бир нерсеге умтулуп атат да. Кандай болбосун. Анан барып бир күнү түшүнөт өзүнүн акыбалын. Биринчи вау деп чыгат. Анан кийин адамдар реакция кылышат. Баягы алхимик деген китепти баарына сунуштай берем да мен. Алхимикте сон берилген.
сел келет экен дагы жердеги алтындарды же кендерди сел келгенден кийин жердин бетине чыгып калат экен. Анан ошол эле сел кайра келип ошол жердин бетинде кендерди жууп дагы кетет экен да. Бул получается эл деген мааниде эл өзү эле тарбиялап коет. Чыгасың, эл өзү тарбиялап коет. Зато ал чыкты да, отурган жок үйдө. Сиз 13 жылда түшүнүп атасыз, Ошондой го. Жок, мен кандай десем, бул понятие, бул истинага келгениме, эми бул деле менин аракетимдин аркасында болду го дейм. Ошол. Издеп жүрөр, анан акыры ушундай болду да. 3 жыл. Истина, психология 3 жыл дедиңиз. 3 жылда понятиядан мен толук, вроде ага чейин деле мен элим дейт дегенге особо маани бере бербейт болчумун. Дайыма менде цель, дайыма план, дайыма финанс эркиндигине умтулуу деген нерсе мен көп эле өмүрүмдү өткөрүлдүм да менчи. Финанс эркиндигине чыккан кандай экен эчке? Эми кандай десем, финанс эркиндигине нолдон деле чыга алсаң болот. Финансы жөнүндө ойлонбой эле койсоң деле курсаң тоет. Жашоо кыласың. Сиздин ойлонбой койгонуңуз мага аябай кызык болуп атат да жеке. Финансыны кантип ойлонбой коюш керек деген мисалы көрүшүлөрдө сурап болуш керек. Эркиндигине чыкканда сага өзүңдү изилдөөгө көбүрөөк убакыт болуп калат. Анан кылып аткан нерсеңи көбүрөөк изилдөөгө убакыт болуп калат. Ошондо истинный нерселерге көбүрөөк убакыт болуп калат. Монча табышым керек деп аракет кылбайсызбы? Жок, андай жок азыр. Андай жок. Бар болчу бирок. Мурда бар болчу. Мурда мен мынтишим керек, анышым керек деген понятиялар. Элде кандай болсо ошондой эле болгон. Мен көбүнчө менин кол алдымда 10 чакты кыз иштейт. Ошолор айлыксыз калып калбасын деп эле. Аракет кылсам мен ошого аракет кылам. Алар финанс эркиндигине чыга элекпи? Жардамчыларыңыз жеке. Алардын да өздөрүнүн миссиялары бар да. Ушул жылда же 2 жылдын ичинде ушул менин алдымда иштеш керек экен, значит, булар иштеп атат. Бирок алар өздөрү ыраазы. Канча тапса ошого ыраазы. Акчадан көбүрөөк нерселерди алып атышат. Билим берип атасыз. Акчага караганда ценныйраак нерселерди үйрөнүп атышат. Кандай десем, бир мисал келтирейин, өзүмдүн эле сиңдим. Баласы 4 жашта рактан каза болуп калып, анын айынан депрессия, анын айынан жолдошу менен да келише албай, кайдын журту менен да келише албай, анан тупо депрессияда келди. 5 айдын ичинде чыкты. Анан жолдошу менен жарашты, кайненеси менен келишти. Азыр бактылуу, дагы бала күтүп атышат. Анан ушул нерседен чыкты. Бул нерседен жылдап чыга албай калгандар бар да. Бул нерсени акча менен да чыгара албайсың да. Бул нерсе сиздин жардамыңыз менен чыктыбы же? Мен себеп болдум да. Жош, себепкер болдуңуз спортто. Ушундай немеси болгондо буйругу. Сиз окуттуңузбу, үйрөттүңүзбү, мындай кыл дедиңизби, тиңдей кыл дедиңизби? Жок. Мен жөн эле өзүң ишиңе мыкты бол, тың бол деп эле айттым. Өзүнүн кызыгуусу болду. Анан ойлонбо дедим, баарын Кудайга тапшыр дедим. Ошону үйрөттүм, болгон. Эмнеге ажырашып кетишти же? Кыл келише албай калган да. Эмне болуп ошол келише албай калышты же? Невозможно. Эми бири-бирин түшүнбөй калышат да. Бири-бирибизди түшүнбөй калганда проблема жаралат да. Анан бири-бирин түшүнбөй калуусу баягы да, өзүн түшүнүшпөйт. Жолдошту аманат катары кабыл алышпайт. Менчиктеп алышат. Аманатты менчиктеп алганда бул кыянатчылык болобу? Менчиктеп алгандан кийин мындай кылыш керек, андай кылыш керек деп өздөрүнүн шарттарын кое баштайт. Биз каерде шарт кое турган болсок жашоодо, ошол жерден кыйнала беребиз. Ошентип анан кыйынчылык жаралат. Мында да кыйынчылык, мында да кыйынчылык. Анан кыйынчылыктар бири-бирин чыдөөгө мүмкүн болбой калат да. Анан ажырашып кетишет. На самом деле проблемалардын ичинде болгон болот. Анан ошол ичинде кала берет баягы проблема. Анан бул буга караганда жакшыраак экен деп экинчисине чыгышат. Экинчисине чыккандан кийин баягы проблема калды да, туурабы? Бар да. Аны деген неме Кудай көрүп турат да. Анан дагы бир элчисин жиберип, баягыны жок кылыш керек да. Бул жашоого келген максатыбыз трансформация болуп кетүү да. Бул жашоого келген максатыбыз ошол ичибиздеги болгон жаман нерселердин баарын обработка кылып, трансформация кылып, анан тазаланып кетүү да. Анан канчалык кыйынчылык көп келсе, ошончолук бизге знак келип атат. Могу жериңди тазала дегенчи. Анан эмне кылат? Экинчи эр менен Жолуктурду. Дагы деле ошол нерсени тазалоо үчүн келет. Ал эмне болуп келатат бизге? Элчи болуп келатат. Ичибизди тазалаш үчүн келатат.
Анын биз эмне кылабыз? Бул дагы болбоду деп туруп анысынан да ажырашып кетебиз. Проблема дагы биздин ичибизде калып калды. Ошондо получается, проблема сыртта эмес, эрде эмес, же акчада эмес, же жумушта эмес, проблема биздин ичибизде. Ичти эгер биз өзүнө келтире ала турган болсок, сырттагы нерсе мен айткандай Кудайдын кудурети менен кааласа бир түндө чечилет, кааласа чечилбейт. Эми аны күтпөш керек, өзү билет аны. Академический психология менен разбор кылганымда ошо то же самое, да. Баласын Кудай алып койду, например, энеге баладан артык оор нерсе жок да. Баласын Кудай алып койду, бирок ал менен смириться эте албай атат да. Же болбосо баласы гей болуп кетти, аны менен смириться эте албай атат. Же болбосо баласы наркоман болуп кетти, аны менен смириться эте албай атат да. Эң оор проблема эне менен баланын ортосундагы проблема. Ал эмне үчүн келди? Ал эненин ичиндеги боло турган трансформацияны болтуруш үчүн келди. Ошол нерселерди убагында мен аябай оор нерсе катары карайт болчумун. Азыр тескерисинче эме баары эле бирдей го, проблемалардын баары эле бирдей. Кайра эле жакшы да, проблемалардын баары жакшы. Сен ичиңи четкаясынан көрүп турат да. Сен кандай экениңди, сенин проблемаңды билесиң. Же сен кандай экениңди, сенин жетишкендиктериңдин же да результатыңды билип койсоң болот. Баласы гей болуп кетти дедиңиз го? Өткөндө мындай талкуу болду да жөн эле. Эгерде сенин балаң дейт да, эгерде сенин балаң келип ата мен геймин деп айтса, сен кандай сунуш берет элең дегенчи. Болбой эле койсун эжеке, негизи болбой эле койсун, билбейм эжеке кандай бул нерсени кандай кабыл алыш керек да. Эгерде мисалы эртең сиздин балаңыз келип туруп, апа мен геймин. Сиз кандай совет бересиз? Бардык нерсенин психосоматикасы бар да. Бардык нерсенин психосоматикасы деген нерсе ошол оорунун аркасында же ошол проблеманын аркасында эмне турат. Биз ошону түшүнөбүз да, например, гей болуп атабы, значит балага внимание жетишпей атат. Эме самооценка низкий, өзүң кабыл ала албай атат. Анан ошону неме кыласың да, ошону разбор кыласың. Кандай болду эле, эмне болду эле депчи. Эненин ичинде страх болуп чыгат. На самом деле эне баланы деле жакшы кабыл албаган болуп чыгат. Же болбосо постоянно ошол баласын билбейт да, Кудайдыкы экенин, Кудайга тапшыра албайт. Монтип эле кармап эле переживать эте берет. Анан мындай да, например, биз эмнеге балаң мисалы үчүн кечке телефон карап отура бере турган болсо, эмне кыласың ата эне? Жулуп аласың. Телефонду жулуп аласың, кандай кыласың билбейм, короче, экинчи телефонду бербегенге аракет кыласың да, чтобы ага зависимый болуп калбаш үчүн. То же самое Кудай деле бизди страх, коркунучка зависимый болуп калбасын деп ошол нерсени бизден алат. Түшүндүңбү? Анан кийин ошол нерсени алганда, анан биз ошол нерсени карайбыз да. Ага чейин баамдабайбыз. Ага чейин баамдабайбыз. Ага чейин бала жүргөн, балага кечке переживать эте берген. Анан акыры баланы же алып койду, же болбосо гей кылып туруп көзүнө көргөздү да. Ошондо ойгонду да анан психологко келди. Анан кийин анын психосоматикасын түшүндү, анан өзү менен иштеп баштады. 3 күндүн ичинде уже 4-күнү күнү баласы үйгө келип, апа мен туура эмес кылып жүрүпмүн деп туруп, кайра кечирим сурап, мурдагы акыбалына келип калды. Мындай нерсе сизде болгонбу практикаңызда? Эми толтура эле болот бизде. Менде болгон буга чейинки маектешкенде, аябай кыйналгам, бирөөнүн жүгүн алып алганда, маек учурунда. Азыр да оорлошуп баратам. Себеби эмнедечи? Эмнеге мен оорлошуп атам, сизде жүк барбы? Эч нерсени ойломосоңуз сиз. Жүк бар, анан эме сен оорлошуп атасың деп ойлойбуз. На самом деле менден башка эч ким жок го, туура. Менден башка эч ким жок да. Формула бар го, менден башка эч ким жок. Ичиңи карай турган болсоң, сенден башка эч ким жок да, туура. Значит, сенин ичиңдеги мурдагы ойлоруң менен азыркы ойлоруң согуш болуп атат. Анан ошол нерсе эмоционально эмне болуп атат? Сыртка чыгып көтөрүп атат. Көтөрүп атат. Анан эмне болуп атат? Сен да оорлошкансып атасың. Ичиңде согуш болуп атат. Сиздин жүгүңүздү албай элем мен. Мен өзүм эч ким эмес болсом, каякта жүрмүн да. Менде сенден башка эч ким жок болуп турган болсо, каякта бирөөнү айтып атасың сен. Истина психологиянын эң жакшы жери ошол. Ичиң менен сүйлөшөсүң, ичиңде сенден башка эч ким жок. Ошондо проблеманы бирөөдөн издебейсиң. Сенде жүк оорлошуп бараткан болсоң, анда менден башка эч ким жок. Значит, эмне үчүн мени оорлошуп атасың?
оорулашып атам. Суроо бересиң, мозг өзү жооп берет. Майыңызга рахмат эжеке. Бар болуңуз. Рахмат сага дагы, Эмир. Ооба. Ийгилик. Значит, бул маек жөндөн жөн болгон жок. Сен да запрос болгон. Чын эми мен кадр сыртында айткам эжекеге. Психологко барганда эң биринчи шаг жасагандын өзү эле аябай азаматсыңар депчи. Аябай бул чечкиндүү кадам деп мен өзүмчө айтканым бар болчу да. Аны бул жакта айткан жокмун. Биринчи кадам таштагыла. Мен мындай көп сүйлөбөгөндөй кылып салды окшойт, эжемчи бир аз кысылып атам. Бир аз карманып атам да. Анан байланышкыла, чалгыла. Анын үчүн сөзсүз түрдө экранда номерлер бар, Instagram баракчасы бар, же болбосо описанияга түшсөңүз ал жакта дагы бүт Instagram, WhatsApp номерлери, байланыш номерлеринин баардыгы бар. Экөөлөрдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Кайрадан жолугушканча.